Бул күндөрдө Султанбай Абдрашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Султанбай Абдрашитович, ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Жөндөн-жөн сүйлөгөн туура эмес бул. Жогорку кеңештин пленардык жыйынында депутат Султанбай Айжигетов Ыйман-Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимованы кечирим суроосун талап кылды. Мунун алдында Айжигетов депутаттардан 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксаат сурап, алардын макулдугун алды. Ал өз сөзүндө депутат айымды кызматтык абалынан аша чапты деп аяптап, ага 3 талап койду. Болбосо ишти башкы прокуратура аркылуу чечүүгө мажбур болоорун айтты. Ни в одном НПА, регламентирующей деятельность ЖК, нет такого понятия, как исключение с фракции. Фракция лидеринин депутатты фракциядан чыгарууга укугу жана андай бийлиги жок. Эл өкүлүнүн ишмердүүлүгүн караган документтерде депутатты фракциядан чыгарып салуу деген түшүнүк жок. Фракциянын чечимдери буга каршы келбеши керек. Мындай ыйгарым укугунун жоктугуна карабай депутат Айжигитовду көз карандысыз пикири үчүн фракциядан чыгаруу маселесин алып чыкты. Муну менен депутаттын мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарына карабай Ашимова өзүнүн кызмат абалынан аша чапты. Тем самым Ашимова совершила умышленное преступление, превысила свои должностные полномочия. Буга чейин 5 марттагы парламенттин жыйынында Султанбай Айжигетов Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын айтып чыккан эле. Анын мындай билдирүүсүнөн кийин жогорку кеңештин Ыйман-Нуру фракциясы депутатты мүчөлүктөн чыгарган. Ал эми бүгүнкү парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Айжигетовдун билдирүүлөрүнө жооп берди. Төрага Айжигетов боюнча бир нече маалымат чогултканын белгилеп, ал дээрлик 5 жылдын ичинде Баткенге 9 жолу барганын, 2022 жылдагы чек ара чатагы маалында бир да жолу бут басып барбаганын маалымдады. Ал күндөрдө эстен чыгарбагыла туугандар. Бул күндөрдө Султанбай Абдрашитович бир да жолу барып койгон эмес Баткенге. Мына, пожалуйста, справка турат. Бардым десе айтсын. Бир дагы адамга жардам берип койгон эмес. Бир дагы солдатты же бир дагы ошол жердеги жаранды моралдык колдоо кылган эмес. Ошондон кийин 24-25 апрель 2023 барыпсыз Баткенге. 27-28 июль bir күндөн 2023 барыпсыз. 29-30 март 2024 барыпсыз. Все. 22-16 сентябрдан кийин бир да жолу барып койбопсуз. Вот, пожалуйста. На ваше выступление ответ. Секрет эмес информацияны айтайын. Болгону 6 жыл иштепсиз. Так. 6 жыл иштепсиз. Болгону начальник отделениеге чейин жетипсиз. Так. Майор званияда кетипсиз. Так. Бир чоң бир начальник управления, начальник бир какой-то бир чоңураак кызматты иштеп, чоң деле эмени аткарбапсыз. Так. Бул жерде сиздин личный делоңуздан алдым мен эч кандай бир чоң спецмероприятияга катышып, же болсо кандайдыр бир заслугаңыз да жок экен. Наоборот, взысканияңыз көп экен. Аларды айтпай эле коеюн. Взысканияңыз көп экен. Анан жанагы бир эле айт эле деп атасыз, бир нерсени айтып коеюн, өлүп кетсин, эмне болсо ошо болсун. Сингапурга кетип калганыңызды да билебиз. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Айжигетовдун буга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылганы боюнча да ачыктады. Ал мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер, соттуулугу жана кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу БШКга маалымат берүүгө милдеттүү экенин белгилеп, бул боюнча далилдер аныкталган чакта депутат мандатынан ажыратылаарын билдирди. 17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен. Баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Центр избирком өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ушу ратификациядан коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Центр избиркомго бердим.
Ал эми эл өкүлү Султанбай Айжигитов чек ара маселеси боюнча айткан позициясынан кайтпай тургандыгын белгилеп, буларга токтолду. Чек ара жөнүндө мен Айтыңыз да, эмнеге? мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камчы Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Бүт бардыгы ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша. Андай эмес. Мен факт, я давайте вот так. Камчы Кыдыршаевич, сиз сүйлөп атканда мен сизди я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Так. Менин вактымды ограничить этпегиле. Айтыңыз. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видеосведениялар. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок да эчтеке. Голдуу сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты. Жаш балдар там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстан эмес, их вообще показания тура эмес. Они что скажут, то эме. Анан кийин анын бардыгы болгон нерсе бул уюштурулган провокация. Мен ошондо деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский, родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес. Бул барышы болбойт деген үчүн мен баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Депутат Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу фракциянын эмес, өзүнүн жеке аксакалдык пикирин билдиргенин айтты. Ал эл шайлаган депутат өзүнүн пикирин эркин билдирүүгө укуктуу экенин белгилеп, аны сөзсүз эле фракция менен макулдашуунун кереги жок экенин билдирди. Ыйман-Нуру фракциясынын лидери Динара Ашимова Айжигитовдун айткандарына азырынча жооп бере элек. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Karşı